Суусундуктардын баарын суу менен алмаштырып койсо эмне болот? Эгерде суусундуктарыбыздын баарын суу менен алмаштырып кое турган болсок, организмде 9 ишене албай турган нерселер болуп кетет. Зыяндуу суусундуктардын бизге тийгизе турган таасири тууралуу баарыбыз эле билсек керек. Ашыкча салмак, теридеги көйгөйлөр, ич оору, кариес. Деги койчу, уланткандан коркосуң. Бирок ушул суусундуктардын баарын суу менен гана алмаштырып койсок эмне болот? Биздин денебизде кандай өзгөрүүлөр жүрөт? Ушул суроонун үстүнөн белгилүү блогер жана лектор Крис Бейли айлап иштеген. Анын жыйынтыктары аябай эле маанилүү болуп чыкты. Биз болсо өз кезегинде алар тууралуу сиздерге айтып берүүнү чечтик. Эң негизгисин өткөрүп жибербөө үчүн кунт коюп көрүп алыңыз. Анда кеттик. Номер 9. Сиздин ашыкча майлардан, тагыраагы салмактан батыраак арылуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ооба, дал ушундай. Диета кармайм деп эле койсоңуз болот. Эгерде сиз 9 күн бою жалаң гана суу иче турган болсоңуз, 9 күн бою 8 километрден чуркаганчалык калориядан арылган болосуз. Вау! Бул жалкоолор үчүн арыктоонун эң мыкты жолу өңдөнөт. Дароо кирише баштайлы анда. А сизчи? Номер 8. Сиз өз метаболизмиңизди ылдамдаткан болосуз. Ошону менен катар энергияңыздын деңгээлин да жогорулаткан болосуз. Эгер сиз күн сайын ачкарын жарым литрге чейин сууну ичип ала турган болсоңуз, ал зат алмашуу процессин 24% жогорулатат. Өз календарыңызга күн сайын көп суу ичүү деп жазып алыңыз. Жыйынтыгы сизди көп деле күттүрбөйт. Номер 7. Мээңиз жакшыраак иштеп калат. Буга чейин мээнин 75-85% суудан турарын билет белеңиз. Ошондуктан суу ичүү менен сиз мээңизди азыктандырган болосуз. Бул нерсе сиздин концентрацияңызга бир топ пайда алып келет. Организмдеги суунун балансын кармоо менен сиз кечинде да сергек болосуз. Бул болбогон эле бир жомок дешиңиз мүмкүн. Анда жасап көрүңүз. Номер 6. Сиз азыраак тамактанып каласыз. Суу табитти начарлатат. Бул нерсе ашыкча салмактан арылууга жардам берет. Көрсө биз көбүнчө ачкалыкты чаңкоо менен алмаштырып алып, калориясы жогору бир нерсе жеп алат экенбиз. Бизге болгону 1 стакан суу керек экен. Бул нерсени кийинки жолу курсагыңыз ачып, зыяндуу нерсе жегиңиз келе баштаганда текшерип көрүңүз. 5. Суу токсиндерден арылууга жардам берет. Суу табигый жол менен токсиндерди жана бузулган продуктыларды жууп салуу менен организмди бат картаюудан сактап калат. Жаштыгыңызды жана сулуулугуңузду сактап калгыңыз келсе, 1 стакан сууну дароо азыр ичип алыңыз. Бул нерсе кымбат баалуу косметикага караганда бир кыйла эле арзан. Номер 4. Суу көптөгөн ооруларга кабылуу коркунучун азайтат. Кандай десеңиз, деги толтура, мисалы гипертония, табарсык оорулары, ичеги рагы жана башкалар. Сууну көп ичүү менен көптөгөн дарылардан өз капчыгыңызды үнөмдөп калыңыз. Андан дагы эң негизгиси, башка зыян суусундуктардан арылган болосуз. Номер 3. Жүрөгүңүз жакшы иштеп калат. Бул чындап эле иштейт. Күн ичинде 5 стакан суу ичүү жүрөк пристобу коркунучун 41% азайтат. 41%бы? Бул таң калтырат. Ыңгайлуу учурду таап алыңыз дагы, азыр эле жүрөгүңүзгө кам көрүнө баштаңыз. Номер 2. Териңиз жумшак анан таза болуп калат. Суу териңизди тазалап, нымдап коет. Ишенип коюңуз, суу ичип баштагандан бир нече жума өткөндөн кийин сиз өз келбетиңизге ашык болуп каласыз. Жана албетте номер 1. Мага эң жакканы, сиз бир топ акча үнөмдөп аласыз. Сиз жума сайын сок жана кофе үчүн канча акча коротосуз? Бул нерсеге жакшысы унчукпай эле коелу. Сууну айрыкча бөтөлкөлөп сатып алгандын ордуна фильтрлеген бир топ арзан түшөт. Ойлонуп көрүңүз. Бул фактылар сизге таасир калтырдыбы? Анда лайк басып коюңуз. А эгер биздин каналга жазыла элек болсоңуз, анда жазылганды дагы унутпаңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.